Ey Manas, Manas bolup dur, Manas atqa konup dur. Ulu yaşın surasa 12'ge dolup dur. Sabahlar tatlı olsun madem. Биздин мектеп 2022 жылы сентябрь айынан баштап 1-4 класстын окуучуларынын шашке тамагын жакшыртуу, сапаттуу, витаминдүү берүү максатында дүйнөлүк азык-түлүк программасына киргенбиз. Бизге мазыга эже ай кандай тамак ишигин тамактайды бегет. Горох, гречка, аш, эт менен алманын компотун ичебиз. Мага абдан жагат. Менин кызым аябай тамакты мактап келет. Мектептин тамактары сонун. Апа бүгүн мындай тамак жасап берди. Сиз эмнеге андай жасабайсыз? Биз азыр бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы боюнча иштеп жатабыз. Эмгектенип, биздин мектепте 155 окуучу тамак ичет. Биз ошо азык-түлүк программасы боюнча оштон атайын окуудан окуп, көп нерселерди үйрөнүп, көп нерселерди окуп келдик. Мисалы үчүн, кандай ашкананын ичинде кандай санитарный гигиенаны сакташ керек, кандай тамак жасаш керек, технологиясы кандай тамак аштын, жана дагы калориясы, витаминдүү тамактар, ушулар боюнча көп нерселерди үйрөнүп келдик. Мына мурдага караганда биздин балдардын тамагы кыйла сапаттуу, витаминдүү болду десем жаңылышпайм. Биздин мектепке дүйнөлүк азык-түлүк программасынан Жапониянын каржылык колдоосу тарабынан тамак бышыруучу плитка, нан, булочка бышыруучу меш, камыр журуучу машина, нан кесүүчү стол жана жашылча кесүүчү машина келген. Ушул зат буюмдар менен биздин ашпозчуларыбыз эч кыйналбастан балдарга убагында ысык нан, ысык булочка, ысык тамакты бышырып, балдардын тамак ашына кам көрүп келүүдө. Азыр эми азык-түлүк программасы өткөндөн бери биз аябай жаңы оборудованиялар менен иштеп, эмгегибиз жеңилдеп калды. Биз ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле балдарды азык-түлүк программасы үйрөткөндөй, жаңы келечекте балдардын ден соолугу үчүн витаминдүү, калориялуу ушу продуктыларын сапаттуу, коромчусуз тамак даярдап беришке аракеттенип жатабыз. Биз балдар үчүн жан дилибиз менен эмгектенүүдөбүз. Ну, я хочу сказать, что в школе-интернате 4-разовое питание. Питание очень хорошее. В отличие от массовых школ, они кормят их только 1 раз, мы кормим их 4 раза. Питание разнообразное, детям нравится. Биринчиге бизге борщ, экинчибизге плов. 300 балага ылайык кылып жасалат да. Күнүнө ар кандай тамактарды жасап беребиз балдарга. Котлета, обязательно котлет кылабыз. На первое биринчи у нас суп сборный овощной кетет, чечевичный суп. Экинчиге эт менен жасалган тамактар кетет, ар дайым. И тоок менен жасалган тамак. Бардык тамактарды сүйүп, жакшы менен дешет да бардыгы. Мы рады Всемирной продовольственной программе, которая с помощью японского гранта обеспечила нас оборудованием, которое как нельзя сейчас нам необходимо. Благодаря ей мы разнообразили питание детей. Ну, хотелось бы отметить, что многие дети ждут начала учебного года, четверти. Почему? Потому что все равно для них интернат – это родной дом, где разнообразие питания, которое они не получают дома. Многие дети приходят и говорят, что дома каждый день черный хлеб, чай, поэтому они бегут в школу, чтобы разнообразить свой рацион. 国連 WFP はキルギス共和国の子どもたちに健康的な食事と充実した生活を送れるよう支援をしています。過去10年間に888の小学校に対して温かい食事を提供できるようにドナー、パートナーとともに活動を続けてまいりました。そのうち770校に関しては政府に対して引き渡しをすでに行い、学校が自分たちで給食プログラムを運営しています。国連 WFP 協会サポーターの方々の皆様のご支援なしには
こうした活動は成り立ちません。皆様のご協力誠にありがとうございます。キルギスではキッチンや食堂が改修支援が必要な学校がまだまだあります。国連 WFP は2027年までにさらに300校の学校に対して温かい給食が提供できるよう支援を続けていく予定です。また地元農家と学校をつなぎ、給食管理者、調理師、子どもたち、そのお父さんお母さんに対して健康的な食事と栄養に関する訓練の機会を提供していきます。国連 WFP はキルギス共和国のすべての子どもたちが温かい給食、栄養価の高い食事を取れるようまで我々の支援を続けていく予定です。国連 WFP 協会の皆様、サポーターの皆様、今後ともご支援をいただけますようどうぞよろしくお願いいたします。